Akır zaman bolordu, közü açıktar köp çıgat, köp yerlerdi küygüzüp, jerden jaynap ört çıgat. Mına bizdin uşul meçittин imamımız İlyas Damula, Siracidin Karı, buyursa hazır Umrada, Mekke'de жүрүп, mına жалпы жамаатка салам айтып, силер биз үчүн дуа кылып жатат келсин деп. Анткени кыска жашоо, бүгүн барсың, эртең жоксуң туугандар. Кечеки бар адам бүгүн дүйнөдөн кетип калган. О мал төкмөл заманда окуганы кат болот, береке турбайт үйүндө, бир туугандар жат болот. Урушуп талашып жүргөн жубайлардын ортосуна Аллах сүйүү, ынтымак берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу аталар, урматтуу байкелер, инилер, достор. Биринчиден бүткүл ааламды жоктон бар кылып жараткан, бүткүл ааламды тарбият кылып башкарып турган, өтө мээримдүү, өтө ырайымдуу, өтө кечиримдүү Аллах Таалага бардык мактоолор болсун. Шүгүрлөр болсун, даңктар болсун жана алкыштарыбыз болсун. Анткени Аллах Таала бардыгыбызды жоктон бар кылып жараткан. Хал ата алал инсану хину минад дахр лам якун шай'ан мазкура. Инсанга ушундай бир доор замана өткөн эле. Инсан эске алына турган зат эмес эле. Аллах Таала бардыгыбызды жоктон бар кылып жаратты. Көзгө көрүнгөн, көрүнбөгөндүн бардыгын Аллах Роббил Иззат гана жаратты. Аллах Таала адамдарды жөн эле жаратып коюп таштап койбостон, адамдар дүйнөдө бактылуу болсун, жана түбөлүктө акырет жашоосунда бактылуу болсун деп Аллах Таала пайгамбарларды жиберип турган. Ошолордун эң акыркысы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга жүрөгүбүздүн түп тамырына чыккан салам жана салаваттарыбыз болсун. Саллаллаху аля Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам сиз менен биз үчүн күнү түнү өмүрүн арнап акыркы демине чейин ушул үммөт кыяматка чейин келе турган ар бир эркек жана аял, ар бир мусулман бактылуу болсун, жашоосунда тынччылык болсун, караңгы мүрзөдө жалгыз жатканда бейиштин бакчасында жатып, бейиштин төшөгүндө жатсын деп мээнет кылган сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Урматтуу мусулман бир туугандар, мына 2021 жыл өттү. Мына 2022 жылдын биринчи жумасында отурабыз. Аллах Таала өткөн жылдын ката кемчилик күнөөлөрдү Аллах Таала өз мээрими менен, кечирими менен кечирген болсун. Эми Кудайым буйруса бардыгыбыздын ушул жылы Аллах Таалага көбүрөөк жакшы амал кыламын. Көбүрөөк мен Алланы разы кыламын. Көбүрөөк пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламды таанып, пайгамбардын сүннөттөрүнө амал кылам деп ниет кылайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам берекелүү хадисте айтат: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум." Чындыгында Аллах Таала силердин сырткы келбетиңерди карабайт. Силердин байлыгыңарды, бийлигиңерди, мансапты Аллах Таала карабайт. Валакин янзуру иля кулубикум ва а'маликум. Аллах Таала силердин жүрөгүңөрдү карайт, жана силердин кылган амалыңарды карайт. Канчалык жакшы ниеттерибиз бар, ошону карайт. Быйылкы жылы мен оңоломун. Быйылкы жылы мен жакшы амалдарды кыламын. Быйылкы жылы мен намазым тургуза эле келем. Бирок намаздарымды тургузамын. Орозо кармаймын. Мечитке көп барамын. Садака зекеттеримди чыгарамын. Ушул жылды мен Аллах разы боло турган, бейишке алып бара турган жакшы амалдарды көп кылам деп ниет кылайлы туугандар. Аллах Таала ар бирибиздин жүрөктөн ниеттерди карайт.
Kança ömür kaldı, kança жашообуз kaldı, kança vaktimiz kaldı, аны hiç kimimiz bilmeybiz. Niyet kılaylı tuğanlar, uşul жылы men köp жақсы амалдарды kılayın. Allah subhanahu wa ta'ala adamdardı baktılığı bolsun dep din bergen. Eki dünyanın baktılılığı, eki dünyanın iyigiligi bir gana İslam dinde. Kimde kim İslam din menen jaşasa, al kaysıl ulutta bolbosun, kaysıl tarmakta iştemesin, kaysıl jakta жүрбөсүn, al adam dünyada jana ahirette baktılığı bolat. Kimde kim din menen jaşabasa, Allah Taala'nın hükümlerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem görsetken jolda atkarbasa, al adam dünyada dagı kor, karangı mürzöde jatıp dagı baktısız, kıyamat günü gelgende da buşaymançılık bolup kalat. Antkeni Allah Taala adamga baktılуу bolsun dep dindi tamdap koygon tuğandar. Kандай эле чаңкоого Allah suunu sebep kılıp koygondoy, adamdın baktılуу boluşuna Allah dindi sebep kılıp koygon. Din adamga jakşılıkты үйrөтөt tuğandar. Uşul İslam dini adamga mээримдүүлүктү үйrөтөt. İslam dini biröөгө тынччылыкты каалоону үйрөтөt. İslam din özü tınçlık din dep kotorulat. İslam dinimizdeki en birinci Müslümandın salamdaşusu, uçuraşusu Assalamu aleykum degen söz bolat. Bu sözdün manisi assalam, tınççılık, amançılık bolsun silerge degen söz. İslam dinimiz tınççılıkты үйrөтөt. Biröөгө ziyan jetkirбегиле, biröөнүн malın urdabagıla, biröөгө jamandık kılbagıla, biröөнүn артынан uşak kılıp gıybat kılbagıla, biröөгө musulmandarga paydаңарды gana jetkirgile dep İslam dinimiz үйrөтөt. İslam dini ata-enenin darajaсын biyik kılgan, ayal zattın darajaсын biyik kılgan, koşunalardın akısın bergile dep koşunalardın darajaсын biyik kılgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi şarifte aytat, inna min akmelil mu'minine imanan ahsanahum hulukan. İmanduuluktan musulmandardın arasından en imanduusu kim? Bu jakşı adep ahlaktu, jakşı kuluk münözdü musulman dep aytkan. Ve altafahum bi ahlihi, jana özünün üybülesine, ayal bala çakasına mээримдүү, boğruker bolgondor. Muna en musulmandın arasından en imanduu adam uşul eken. Musulman adam tili şirin boluş gerek. Musulman adam başka biröөлөргө paydasın jetkiriş gerek. İslam dini jakşılıkka gana үйrөтөt. Jakşılıkты kılgıla, antkeni jakşılık sizlerge kaytıp kelet. Jamandık kılbagıla, anın akıbeti kıyamatta surak bolot. Kıyamatta oşul jamandığına жооп бере turgan gün gelet. Al kıyamat gün yevme tublas sarair. Bardık sırlar açılıp ketet. Dünyada birön aldap koygonsuz, mamlekette aldap koygonsuz hiç kim bilmey kalgan. Bирок kıyamat gün her bir nerse açığa turgan gün gelet. İslam dinimiz ata-enelerdi razı kılgıla. Eneler taman astında beyiş enenin taman astında. Enelerdi apanardı razı kılgıla. Apandı razı kılmayınçka beyişke bara albaysın dep үйrөткөн din. Atalar bolso bul beyiştin ortonku darbazası. Egerde kaalasaң atаңды razı kılıp uşul beyişti açıp girip ketkin. Kaalasaң uşul ata degen beyiştin eşigin atаңды narazı kılıp uşul eşikti jaap beyişten mahrum, beyişten kur kalıp kalgın. Ata-enelerdi sıylagıla, ata-enelerdi urmаттагыла dep jakşılıkka үйrөтө turgan din uşul din tuğandar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem musulmanın bardığı bir tuğan,
musulmandын бардыгы bir dene сыяктуу деген. Эгерде bir денеден кайсыл bir мүчө ооруп калса, бардык дене кыжалат болот. Колуңузга кичинекей тикенек кирип кетти. Бутуңузга кичинекей тикенек кирип кетти. Бүткүл денеңиз кыжалат болот эми. Ошондой эле сыяктуу дүйнө жүзүндөгү канча мусулмандар бар болсо, ла илаха иллаллах келмесин айтса, ал биздин bir тууган. Ата-энелерибиз башка болсо дагы, бирок биз дин жактан караганда ал биздин bir тууган. Ислам диндин мамлекети жок. Ислам диндин улуту жок. Ислам динди ким карманам десе, ал биздин bir тууган. Дүйнө жүзүндөгү бардык мусулмандар ал bir дене сыяктуу. Эгерде bir кыжалатчылык келсе, башка жактагы мусулмандар аларга да кыжалатчылык келиш керек. Алар сүйүнсө, мусулмандар дагы башка жакта сүйүнүш керек. Анткени бардыгы bir дене сыяктуу. Жаратуучу Кудайы bir, пайгамбары bir, дини bir болот. Ошондуктан урматтуу мусулман bir туугандар, мусулмандардын ортосунан ушактап уруштурган эң чоң күнөө болуп эсептелинет. Bir күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына кайрылып сурады. Силерге gündüzün орозо тутуп, түнү бою уктабай, тахажжуд намазын окуп чыккандан дагы көбүрөөк, сооптураак, жакшыраак амалды үйрөтөйүнбү деди. Урматтуу тууган, gündüzün кечки орозо кармаш кыйын күн сайын. Түнү бою тахажжуд намаз окуп чыгыш кыйын. 1 saat тахажжудка туруп көрчү канчалык кыйын. Бирок түнү бою уктабай ибадат кылып чыксаң канча сооп берилет. Бирок ушудан дагы көбүрөөк сооптуу амал үйрөтөйүнбү? Үйрөтүңүз я Расулуллах. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ислаху затал байн." Эки урушуп кеткен адамды жараштыруу, мусулмандардын ортосунда ынтымак, биримдикти алып келүү. Анткени мусулмандын ортосун ажыратуу, мусулмандын ортосун уруштуруу бул устара менен чачты кыргандай соопту кырып салат деген. Мусулман 3 күндөн ашык тарынып, урушуп жүргөнгө адал эмес. Ар бир дүйшөмбү, бейшембү күн сайын адамдын амалдары көтөрүлөт. Аллах Таала периштелерге карап айтат: "Эгерде булар урушуп кеткен болсо, кабыл кылбайм, түшүргүлө" дейт. Качан жарашса, анан көтөргүлө дейт экен. Демек мусулмандар бири-бирине ынтымактуу болуп, чырдашканды коюп, урушканды коюш керек туугандар. Азыр bir кандай bir тойго, үйлөнүү тоюна барып калган кезде бардыгыбыз барып атабыз. 2 жаш үйлөнүп атат. Бардык адамдар чыгып каалоо тилекти айтканда айтат: 2 жаш бактылуу болсун, кармашкан колдору түбөлүктүү болсун, эң бактылуу жубайлардан болсун деп бардыгы тилек, максат, каалоолор ушундай. Бирок урматтуу туугандар, бактылуу болсун деп айтып коюу менен эле бактылуу болуп калабы? Огородко келдиңиз, помидор быш, бадыран өсүп чык десең эле чыгып калабы? Жок туугандар, сөз менен айтып коюу менен эле бактылуулук келип калбайт. Үйгө бактылуулук келиш үчүн, ынтымак келиш үчүн, тынч жашоо келиш үчүн аракет кылыш керек. Мусулмандын даражасын бийик коюп, кемчиликтерине көз жумуп, анын арттан ушактабагын. Кечиримдүү болуш керек. Аллах Таала кечиримдүү, кечиргенди жакшы көрөт. Тилдерди контролдош керек туугандар. Ушул тил эң чоң катачылыкка, эң көп катачылыкка алып барган ушул тил болот туугандар. Тилибизди контролдоп, сүйлөсөк жакшыны гана сүйлөйлү, болбосо мунчукпай эле коелу. Ушул тил эң көп катачылыкка алып келет. Ким ушул тилин сактаса, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, ага бейиш кепилдикке берилет деген.
Ошондуктан урматтуу туугандар, бирөөгө жакшылык каалап, тилдерибиз ширин болсун, эч кимдин көңүлүн оорутпайлы. Аллах Таала хадиси кудусиде айтат: "Я ибади, эй менин пенделерим, мен силерди жоктон бар кылып жараттым. Бири-бириңерге зулум кылууну арам кылдым. Өзүм өзүмө дагы зулум кылууну арам кылдым. Ошондуктан фала тазаламу. Силер бири-бириңерге зулумдук кылбагыла, жамандыкты кылбагыла. Ортоңордо дайыма ынтымак болсун. Ортоңордо дайыма биримдик болсун. Ортоңордо дайыма мухаббат, сүйүү болсун. Не кыласың бир мусулманды жамандап? Эртең кыямат күнү өч алып берилип турган күн келет туугандар. Бардыгыбызды Аллах Таала жаратып, динибизди бир кылып, бардыгыбызды бир дене мусулмандар сыяктуу кылган эле. Ошондуктан урматтуу туугандар, бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан сурады. Эң жакшы адам ким деп сураган. Эң жакшы адам анын өмүрү узун болуп, өмүрүндө жалаң жакшылык кылган адам деп айтты. Эң жаман адам ким? Өмүрү узун болуп, бирок өмүрүндө дайыма жамандык кылган, бирөөлөрдү уруштурган, бирөөлөргө дайыма зыян жеткирген адам. Кээ бир адамдардын жашоосунан, тилинен, колунан эч кандай жакшылык чыкпайт. Эң жаман адам ушул экен. Урматтуу туугандар, билип коелу. Көп жашагандык бактылуулуктун белгиси эмес. Аз жашагандык бактысыздыктын белгиси эмес. Кээ бир адамдар аз жашайт, бирок саз жашайт. Аз жашайт, бирок пайдасын башкаларга жеткирет. Бирөөлөр көп жашайт, бирок көп жамандыктарды кылып кетет. Мусулмандарды уруштурат. Мусулмандардын ортосуна фитна, жамандык, бузугулук, дүрбөлөңдү салып кетет. Бул эң жаман адамдар ошолор. Ошондуктан тууган, биз кыска жашоого келгенбиз. Эртең Аллахтын астына эмнени алып барасыз, ошону ойлонойлу. Кыска жашоого келгенбиз. Түбөлүктүү жашоого барабыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам убактылуу жашоодон түбөлүктүү жашоого чакырып даават кылган эле. Бул жашоодо бардыгыбыз убактылуу конокко келгенбиз. Аялдамада турабыз. Ар бирибиздин өзүбүздүн маршруткабыз келет, отуруп кетебиз. Түбөлүктүү эч ким калбайт. Матаннасу хатталанбия. Адамдар дүйнөдөн кетишти. Керек болсо пайгамбарлар дагы, Аллага жакын адамдар дагы Аллахтын астына кетишкен эле. Ушул кыска жашоодон бирөөнүн көңүлүн оорутуп не кылабыз? Бирөөгө жамандап, ушактап не кылабыз? Келгиле туугандар, ушул жылы эч ким менен урушпайм деп ниет кылайлы. Эч кимге жамандыкты кылбайм деп ниет кылайлы. Бирөөнү сөкпөймүн, бирөөгө зулумдук кылбаймын, жакшылык гана кылайм деп ниет кылайлы. Алымдарыбыз айткан сөзү бар. Бирөөлөргө пайдаңарды жеткиргиле. Пайда жеткире албайсыңбы? Ушунчалык жаман адамсыңбы? Анда жок дегенде жамандыгыңды жеткирбегин. Зыяныңды жеткирбегин. Бирөөлөргө жакшылык кылгыла. Кыла албайсыңбы, жамандык кылбагыла. Бирөөлөрдү мактагын, жакшы сөз айткын. Жакшы сөз айта албайсыңбы? Анда жаман сөз айтып ушак кылбагын деген. Урматтуу туугандар, кыямат күн жакындап келатат. Күн өткөн сайын, түн өткөн сайын биз кыяматка жакындап келатабыз. Кыямат күн бул чындык. Кыяматтагы таразалар чындык. Сират көпүрөсү чындык. Бейиштин рахаты чындык. Тозоктун азабы дагы чындык туугандар. Кыяматка жакын кандай аламаттар, кандай нерселер болорун 120 жыл мурун бир туяк молдо деген ыр саптар менен айтып кеткен. Ал айткан, акыр заман болордо, угуп койбой атасын, уулу кетет урунга, кызмат кылбай энеге, кызы кетет кырынга. Кыянат кылган кишинин
Kыңыр işi bat bolot, mehnet kılbay pul tavıp, mingeni temir at bolot. O mal tökmeli zamanda okuganı kat bolot. Bereke turbay tüyünde bir tuğandar jat bolot. Jokçuluk kelip jılolop, zagır ananı kant bolot. Aldagan kişi kölöyüp, aytkan bir sözü ant bolot. Ayal ukpay sözünü betine kara dak bolot. İmandan çıkıp kahrı jaş ıdırap ketken çak bolot. Akır zaman bolordo közü açıktar köp çıgat. Köp yerlerdi küygüzüp jerden jaynap ört çıgat. Adamdardın içinen asılları az çıgat. Jel moğustar köböyüp jer astынан gaz çıgat. Kүйöөгө чыкпай кыздары үйүндө төрөп олтурат. Бойго жеткен балдары бол-болон ишти болтурат. Кан төгүлөт жөндөн жөн, күндө айылда чуу болуп, ичкичтер өтө көбөйүп, арак агат суу болуп. Жада калып ичишет, жакпаса да уу болуп, атасынан баласы өтүп турат куу болуп. Акыр заман болордо темирди жиптей өрөсүң, отуруп алып очоюп, ааламды үйдө көрөсүң. Жамандар менен бир басып, жакалашып жүрөсүң. Кой, ай деген кожоң жок, өзүңө өзүң төрөсүң. Арам ариш нерсени, арамдыгын сезбейсиң. Уят сыйып жоголуп, катып калган бездейсиң. Базарга кетет аялың, кайсыл жерден издейсиң. Кайда бардың катын деп, кал планы тилдейсиң. Катынды үйдө сакташтың, жол жобосун билбейсиң. Айтып турса аалымдар, айтылган сөзгө кирбейсиң. Акыр заман болордо эркектен кубат, күч калат, очоюп үйдө олтурат, катындар чыгып иш кылат. Береке пайыз жоголуп, беймаза жолго туш кылат. Карадалы кыздарың көчөдө кетип бараткан жигитти көрсө ышкырат. Билмексен болуп калп эле, бир динди бекем тутпайсың. Билим алдым көптү деп, бириңди бириң укпайсың. Ынтымагың ыдырап, ыгың тапсаң муштайсың. Өзүңдү ойлоп өзгөнү балекетке туштайсың. Акыр заман болордо шарият билбейт жакының. Сойкондоп барып ар жерде сойкулук кылат катының. Оруска кетет ойт берип, табан деп үйдүн татымын. Арам тамак жеп ичип, ажырайт эстен акылың. Жан талашып бийликке, жалганды чындай сүйлөйсүң. Акылы аздар деп коюп, аалыңдар менен жүрбөйсүң. Кем багал өлсө капилет, жаназа окуп кирбейсиң. Өлүктү жууп кепинди, өлсөң да аны билбейсиң. Акыр заман болордо тараза таштан алдашат. Арамдан таап жегенде айыкпас илдет жарашат. Айыкпас илдет жармашат. Болбогон ишке чырдашып, бирини бири каргашат. Кусурга калып акыры караңгы көргө жайлашат деген. Бул сөздөр 120 жыл мурун айтылган сөздөр. Урматтуу туугандар, кыямат кайым өтө жакын калды. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам 14 кылым мурун эле сахабаларга коркутуп айткан эле. Силер кыяматка эмне даярдыкты көрдүңөр? Кыямат мен жана кыямат ушундай жакын келгенбиз деген. Канча убактыбыз калды? Канча өмүрүбүз калды? Канча иче турган суубуз калды туугандар? Бардыгыбыз Аллахтын астына барабыз туугандар. Ошол кыяматка даярдыкты көрүп, ар бирибиз тооба кылайлы. Ушул жылыбызды берекелүү өткөрөйлү. Жакшы жолго түшөйлү. Аллахтан берекени күтөйлү. Анткени кыска жашоо, бүгүн барсың, эртең жоксуң туугандар. Кечеки бар адам бүгүн дүйнөдөн кетип калган. Билесизби, адам баласы дүйнөдөн кеткенде адамдар келишет. Ушул келген адамдар 3кө бөлүнөт. Бирөөлөр алыс болот, экинчи орточо болот, үчүнчүсү жакындар болот. Атаңыз өлдү, жакындар келди, кошуналар келди, адамдар келди тазиясына.
Kээ bir adamlar, alыс adamlar, anın жүрөгү дагы оорубайт. Жаназага келип кетип калат, унутуп деле калат. Мүрзөгө барып баян кылып атсаң, мүрзөдө туруп даават айтып атсаң, нар жакта туруп тамеки тартып, сүйлөшүп, каткырып отурат нар жакта. Анткени анын жүрөгү ооруган жок. Анын жакыны өткөн жок. Ал алыс адамдар. Экинчи орточо дегени тууган кошунасы. Ал ушул учурда бир аз жүрөгү ооруйт. Бирок үйүнө кайтып барганда анын кайгысы эстен чыгып кетип калат. Үчүнчүсү жакындары. Атасы өтсө баласынын жүрөгү сыздайт. Энеси өтсө баласынын кыздарын жүрөгү сыздайт. Bir туугандарын жүрөктөрү сыздайт. Bir айга чейин жүрөгү ооруйт. Азраил периште кайсы үйгө келсе, bir айга чейин сүрүн калтырып кетет. Ушул үйдө bir ay күлкү жок. Ырдамай, бийлемей, каткырмай, тамашаламай жок. Ал келип кетип калган, бирок сүрү bir айга чейин алып кеткен туугандар. Ошондуктан туугандар, кыска жашоодон бардыгыбыз Алланы ыраазы кылайлы деп аракет кылайлы. Аракет кылабыз да иншалла. Ушул жылы буйруса умрага барам деп ниет кылгандар баарыбыздын бекем ниет кылайлы. Мына азыр Кудайыма шүгүр Кыргызстандан көп адамдар умра сапарына барып, Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам жаткан жерин, Ыйык Медина шаарына барып, пайгамбарга өзү салам айтып, пайгамбар өскөн, пайгамбарлар келген, Куран түшүрүлгөн Мекке шаарына барып намаздарды окуп жатат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Салатун фи масджиди хада афдалу мин миати салати фи масиваху." Мына ушул менин мечитимде Медина Мунавварага келип, кимде-ким келип, bir жолу намаз окуса, 1000 жол намаз окугандан жакшыраак деген. Харам мечиттен башкасы. Кимде-ким Меккеге барып, Каабатулла жака барып, аяка барып 1 жол намаз окуса, 100.000 жолу намаз окугандан жакшыраак. Биз Кыргызстанда жүрүп 100.000 жолу канча жыл окуйбуз намазды. Бирок ал жака барып 1 намаз окусаң, 100.000 деген намазга жакшыраак деген туугандар. Умрага баргандар, ажылыкка баргандар, Аллах Тааланын өзгөчө коноктору bir болот, конок болот, bir болот, делегациясы болот. Делегация деген bir мамлекеттин адамдары атайын bir мамлекетке келишет, аларды мамлекет деңгээлине тосуп алат. Сопровождениясы, жатаканасы, бардык унаалары өтө жогорку деңгээлде тосулат. Мына пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, ажылыга, умрага баргандар бул жөн эле конок эмес, булар делегация сыяктуу деген. Алланын өзгөчө коноктору. Аллах аларды чакырган, алар Аллахтын чакырыгына жооп берип, акчасын курбанчылык кылып, 14 күн убактысын курбанчылык кылып, ушул айыз жакка барышкан эле, алар эмне сураса, Аллах сураганын берет деген. Ошондуктан Кудайым буйруса баарыбыз тең ниет кылайлы. Мына биздин ушул мечиттин имамыбыз Ильяс Тамыла Сиражидин кары буйруса азыр умрада Меккеде жүрүп, мына жалпы жамаатка салам айтып, силер биз үчүн дуа кылып жатат келсин деп. Кудайым буйруса жакын арада 17 январда Адыл дамылабыз кетет. Биз буйруса 1 февралда кеп жатабыз. Ким барам деген болсо, ниет кылган болсо, келиңиздер, катталыңыздар, шашылыңыздар. Кудайым буйруса ыйык жактарга биргеликте барып келели. Жараткан Аллахым бардыгыбыздын билип билбей кетирген ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирген болсун. Быйылкы жылды Алла берекелүү жыл кылып, бүтпөй калган жакшы иштерибизди бүтүргөнгө Алла өзү жардам берсин. Жакшы кадамдарды, жаңы жашоону Аллах Таала баарыбызга баштоону жардам берген болсун. Аллахым баарыбыздан разы болуп, жана разы кылган болсун. Ким карызга батып кетип, карыздан чыга албай жүргөн болсо, Аллахым ушул жылы бир дагы карыз жок калган Алла жардам берген болсун. Ооруп жаткандарга Аллах шифа берсин, ден соолук берсин. Урушуп, талашып жүргөн жубайлардын ортосуна Аллах сүйүү, ынтымак берген болсун. Урушуп жүргөн мусулмандардын ортосуна Алла күч кубат берген болсун. Кошуна мамлекетибизге Алла тынччылык берген болсун. Жараткан Аллахым баарыбыздан разы болсун.